Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз угарман жана көрүүчү, сиздер менен жаңылыктар түрмөгү, аны мен Жаңылай Хамитбай кызы тааныштырам. Баткен аймактарында 5 күн бою электр энергиясы өчөт. Баткен шаарынын кээ бир аймактарында электр энергиясы өчөт. Бул тууралуу Баткен электр тармактары ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, энергообъектилерди күз-кыш мезгилдерине даярдоо максатында жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 11 май Чет булак, Келечек, Кызыл жол кварталдарында электр жарыгы өчөт. Ошондой эле 12, 14, 15, 17 май күндөрү Чет булак, Келечек, Кызыл жол, Базар башы, Булак башы, Кызыл дөң кварталдарында саат 8:00 17:00 чейин электр жарыгы өчүрүлөт. Кадамжайда мечиттин курулушуна топтолгон акчаны урдоого шектелген жаран кармалды. Кадамжайда мечиттин курулушуна топтолгон 67.500 сом акчаны урдоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Исхак Болотхан аймагынын Таштөбө айылындагы Зиябидин Ажы мечитиндеги курулушка топтолгон 67.500 сом акчаны урдоого шектелген Лейлек районунун 31 жаштагы тургуну кармалып, уурдаган акчаларын Зиябидин Ажы мечитине өткөрүп берди. Ошондой эле уурулукка шектелген жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Баткенде жол эрежесин бузган 127 факты катталды. Баткенде 9 май күнү жалпы облус аймагында жол эрежелерин бузган 127 факты аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, майрам күнү жалпы облус аймагында жол эрежелерин бузган 127 факты аныкталып, анын ичинен мас абалында унаа каражаттарын башкарган 11, документи жок 3, ылдамдыкты ашыруу 11, башка жол эрежелерин бузуу менен 102 фактылары катталган. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 14 унаа убактылуу айып кароо жайына киргизилген. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары ушулар болду. Сиздер менен кайрадан эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.